өз алдына өзүнчө жай жүргөнгө дагы бир жай керек экен да. Биздин 3-чү жайыбыз. Ушунча көп сулуулук салондор турат, ушунча көп аптекалар турат. Ушул нерсеге суроо талап жок да. Сен эле тиги бөлмөдө отура бер, мен эле биякта өзүмдүн оокатымды кыла берейин. Анын 12-си, 13-ү жакшы окуучу да. 4-5ке окуучу. Азыр бир 2 же 3 эле жакшы окуйт экен. Анан үйдүн аурасы аябай маанилүү. Уктагандан дагы уяла турган болуп калган. Юристтер популярдуу же болбосо булар акчаны көп табат деп ошого тапшырттыра берчи да. Билим ошондой арзанга түшүп калганды. Биякта бизнесмен деп жүргөндөр көп. Бирок алар чындыгы бизнесмен эмес. Арбаңыздар, ардактуу Субалиева ТВ каналын көрүп жаткан сүйүктүү мекендештер, биз адаттагыдай эле сиздер үчүн Асман подкасттын кийинки чыгарылышын баштап калган учурубуз. Кызматта Жанна Субалиева. Ал эми бүгүн бизде конокто бардыгыбызга бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп, өзүнүн кеңештери менен баягы бардыгыбыздын жашообузду оңдогонго бир түрткү болуп жаткан кытайлык кыргыз Айбулак Жумак кайрадан эле көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Саламатсызбы? Абдан кубанычтамын. Кош келипсиз. Бүгүнкү темабыз Айбулак эже өткөндө айткандай, биздин замандаштарыбыз күтүп калдыш керек. Азыр 11-классты бүтүп, деги эле билим алуу, кесип тандоо тармагына көңүл бөлөлү. Анткени учурда баягы кесип тандоо учуру дегендей. Андыктан келиңиз, билимден баштайлы. Билим алуу баягы ийне менен кодук казгандай деген сөз бар эмеспи. Деги эле билимге кызыгыш үчүн биз эмнеден башташ керек? Баягы фундамент болуш керек албетте. Бирок ошо фундамент жакшы коюлуш үчүн илимге биз балдарыбызды мына ушундай тартыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Анткени бүгүнкү күндө баягы менимче көбүнчө телефонго азгырылып кеткендер көп. Билимге басым жасабай эле. Туура, ошол коркунучтуу болуп атат да бир аз. Жаштар деле, балдар деле, ата-энелер деле, чоң апа, чоң аталар деле ошентип. Баягы унутуп калдык китепти деле, ар жак бер жакты деле, бүт эле баарын баягы телефондон издеп калдык да. Мындан мен кечээ күнү таксиге отуруп бир жерге бараткан учурда аябай ойлоп кеттим да. Мээме ушул ойлор келип кетти да. Кайсы ойлор? Көчөдө мындай карасак, жөө жүргөн кишилер көп. Анан көбүнчөсү отуруп алып телефонун чукулагандар. Анан дагы ушунча көп сулуулук салондор турат, ушунча көп аптекалар турат. Ар бир көчөдө көрүнүп турат. Бирок бир нерсе жок. Бул негизи эмне нерсе? Бул нерсе болсо элдердин аң сезимин жогорулатууга, караңгычылыкты кичине жарык нур чачканга жардам бере турган нерсе. Бул китепкана. Китепкана жок да. Мен айтканым китеп сата турган дүкөндөр эмес. Анткени ар бир кишиге үй бүлөдөн тышкары, окуган жеринен тышкары, же болбосо иштеген жеринен тышкары өз алдына өзүнчө жай жүргөнгө дагы бир жай керек экен да. Биздин 3-чү жайыбыз өзүбүз үчүн. Ал жерде тааныш билишиң дагы жок болот. Ал жерде тынч болуш керек да. Ал ошол менин идеямдагы китепкана. Эң сонун. Эгер мисаллаштыралы, аптеканын 20% жок кылып, ошолордун ордуна китепкана салсак кандай жакшы. Мен бир көчөдө бирөөгөн күтүп атам, бирок жарым саат кечикти. Мен кирип, жарым саатка 100 сом төлөп коюп, тынч ошол жерде, аурасы дагы сонун болот. Жарым саат китеп окуп алсам кандай сонун. Бул ушул нерсеге суроо талап жок да. Же балким ачып көрүшүбүз керек да, мен сиздин оюңузча. Ал бизнес тарабын көп ойлонбой, арканды алысыраак ырыктыш керек да. Келечекте ушул коомдогу кишилердин деңгээли такыр жогорулойт. Балким мунун артынан телефондо ойногон балдар дагы азаят. Адаттары өзгөрүлөт. Ата-энелер үйүндө болгон уруш талаштар дагы аз болот.
мен үйдө отурган келиндер күндө жарым саат 1 саат китепканага барып өзүнө керек маалыматтарды, мисалы боюнда болгондо өзүн кандай караш керек, сулуулукка эмне керек, жолдошу менен болгон мамилесине эмне жасаш керек, тамактардын түрү кандай экен, анан мен жетпесем дагы Европтун ар бир өлкөлөрү кандай экен, кандай белгилүү жери бар экен, ошонун баарын дүйнөдө окумуштуу аял кишилер, айымдар кандай экен, кимдер экен, ошолорду алса болот да, көрсө болот. Мисалы Тесланы курган Маскынын апасы жазган бир китеби бар, өзүнүн өмүр баянын. Ал аял 3 бала менен ажырашкан да. 3 балалуу болгондон кийин ажырашкан. Африкада ал кезде канун жагынан бекитилбеп турган, ажырашууга болот деген канун жок. Ошон үчүн бул 10 жыл бою көөсүнөн токмок жеп жүргөн аял. 3 балалуу болгон учурда дагы. Акыры ошол мыйзамга киргизгенден кийин анан бул ажырашып 3 баласын алып алып өзү жашаган. Өзү кандай укмуш балдарды тарбиялап чыкты. Ооба. Ошолордон көп энергия алсак болот, тажрыйбаларын алсак болот. Ар бир кишиге китеп окуу аябай маанилүү, керектүү. Күнүнө жок дегенде бир жарым саат, же 10 мүнөт эле дейчи. Иш кылып бирөөнү күтүп атканда жакын жерде ушундай китепкана болсо, кирип ошол жактан мейли суу иштенке албайын, 100 сом төлөйм, жарым сааттыкка же 1 сааттыкка. Элдин баары китеп окуп атат, ушакташып сүйлөшкөн киши жок. Ал абыра башкача болот. Ооба, Башка дүйнөгө кирип кетесиң. Көнүп да кетмекпиз, ошондой баягы нерселер салынса, көчөлөргө коюлса, жакшы болот. Бүт кыргыз эли үчүн жакшы нерсе да бул. Эгер мүмкүн болсо, мен ойлойм, парламенттен деле ушул теманы ортого коюп көрсө жакшы болмок да. Мамлекет тарабынан, мисалы, бир эле райондо дейли, Бишкек шаарынын ичиндеги бир эле райондо. Азыр баарына китеп таратып, мону келгиле чогуу, ушул 1 саат ичинде чогуу бир китепти окуйлу деген деле ал күндөлүк жашоого кире албайт да, киргизе албайбыз. Үйүнө барып чокусунан койгулап, мону оку деп айта албайбыз да. Бирок ошондой жайды куруп койсок, сөзсүз кишилер кирет. Азыр остановкаларга деле жакшы боло баштабадыбы? Ошол жерлерге деле коюп койсок, менимче. Ооба. Баягы бир аз карап дегендей, бирөөнү күткүчө деле. Анан жазуучуларды, китеп чыгармачылык жагынан иштеген кишилерди ай сайын бир кишини чакырып же 2 кишини чакырып, жаңы чыгармалары болсо, ошол китеп окугалы келген кишилерге тааныштырып, бир талкуу болуп, ушундай интервью болобу, жаштар суроо береби, ошол жагынан жакшы кишилер менен чогуу жүргөнгө дагы шарт түзүлөт да. Карапайым элдерге дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бетме бет отуруп алып суроо беришип, акылдашууга, насаат айтканга ушул мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул коомчулукка дагы, коомдун деңгээли көтөрүлөт да. Анан ар бир кишинин ички дүйнөсү тынч болот. Тынч болгондо эмне болот? Бул коомчулук, үй бүлө, такыр орусча стабилдүү дейт экен, туруктуу болот. Ар бир киши туруктуу болгондо, коом дагы туруктуу болот, мамлекет дагы туруктуу болот да. Ооба, туура айтасыз. Айтыңызчы, сиз мына ушул телефон кармоодо кызыңызга кандай убакытты чектейсиз, кандай бересиз? Мен азыркы балдарга такыр эле телефонду кармаба, жолотпойм деген бул дагы туура эмес деп ойлойм. Элдин катарында элдер көргөн нерсени бул дагы билип туруш керек. Кичине маалымат алып туруш керек. Мисалы, курчактар, мультфильмдерди дагы көрүш керек. Анан дагы бирок убактысына чектебей эле эме сен деле тиги бөлмөдө отура бер, мен деле биякта өзүмдүн оокатымды кыла берейин деген ал деле туура эмес да. Ошон үчүн окуп аткан күндөрү кечте школадан келип бир 15 мүнөттой берем. Өзүнө тиги коңгурокко киргизип коем, канча мүнөт деп өзүнөн сурайм. Анан дайыма 15 мүнөт дейт. Мына 15 мүнөт болду. Баштай эме десем, анан көрүп баштайт. Анан ал
коңгурок башталганына 15 мүнөт бүтүп калыптыр десем, макул деп кел мага десем анан берет. Анан кечки тамакты жеп сүйлөшүп алыш керек экен, ардактуу замандаш. Өзү айтты, өзү аткарат. Өзү аткарат, ооба. Мына азыр канча саат көрсөң сага жетиштүү болот деп, баягы алдын ала чоң кишилердей мамиле кылып, Туура. Анан кечки тамактан кийин тамакты сиңиргенче дагы көрөм дет. Мен тамакты жакшы жебедимби, мага кичине бир сыйлык, ыраазычылыкты билдирбейсизби деп коет. Анан канча мүнөт дейм, анан 15 мүнөт дейт. Мен сага дагы 5 мүнөт кошуп берейин. Ушу менен мен чакырганда бети колду жууп уктайбыз, макулбу? Десем, макул дейт. Анан 20 мүнөт бүтөт. Ошо менен келе кой, бети кол жуубуз. Чечинебиз, жатабыз деп анан алып кирип кетет. Жакшы. Билимге кантип мындай буруш керек? Билимге өзү кызыккан нерселери көп. Өзү кызыккан нерселерди эмне сураса ошого эле түз эле жыйынтыгын жооп бербей, аны жетелегендей, карачы, анда бул суу эмне үчүн тунук болот, эмне үчүн өңү жок дегенди анда сен ойлоп көрсөң, эмне үчүн экен? Эмненин өңү бар экен? Сүттүн өңү кандай экен? Анан соктун өңү кандай экен? Анан чайдын өңү кандай экен? Булар такыр кайсынын ичинде суу бар? Суунун өңү эмне үчүн мындай тунук болот деп өзүн жетелегенче чогуу изилдегенди алып барам да. Мисалы кагаз түп-түз А4 кагаз. Ал түп-түз абалда мындай болот. Анан аны колго алып ушалаганда кайра жазгандан кийин бырышып калат. Ошолорду өзүнө жасаттырам. Анан тиги пиңпаң тобун колго мындай ушалап туруп алаканга. Анан мындай кылганда жабышып калат алаканга. Ал түшүп калат. Ал эмнеге десем, that's magic деп коет. Magic болду жакшы билет экенсиз деп. Жок, мунун ичинде колуңду мындай кылганда төк болот. Бул төктүн күчү менен шимирип калат, жабышат деп ошолорду жетелеп туруп чогуу изилдөө кылыш керек да. Мен анын жообун билип атам. Бирок түз эле айтып салбай. Жейм дегенде чайнап эле оозуна салып койбой, онун даамын билишиң керек. Өзүң чайнап көр. Катуу экен, булжырак бекен, таттуу экен. Өзү даамын билгенден кийин анан сиңет да. Сизде кандай болду эле мына ушул билим жаатында, билим алууда, деги эле балалыгыңыз мына ушул 11-класска чейинки билим алууңуз тууралуу сурагым келип атат. Мен баштоош мектептейбиз бизде 1-класстан 6-класска чейин Кызыл Сууда окуганмын ата-энемдин жанында. Анан толук орто мектеп деп бөлөбүз. Кытайлык кыргыздар ушундай аталышат да. Бизде толук эмес, анан толук деп бөлүнөт да. Толуксуз орто мектепти Кашкарда окуганмын. Ата-энем менен ажырап, өзүм ошол жака барганда анан чындыгы үйрөнүш кандай болот экен, билим алуу кандай болот экен, ошону түшүндүм. Канчынчы класстан баштап? 1-класстан 6-класска чейин бул баштоош болот. Анан кайра толуксузда дагы 6, 7, 8 деп 3 класс болот. толуксуздун 6-классынан баштап Кашкарда окуганмын. Ал кезде атаандашуу аябай күчтүү да. Анткени ал орто мектепке каалаган акчасы барлар эле бара албайт. Сыноо катышып, сыноодон өткөндөр анан тандалып барып окуйт да. Анан демек жакшы окугандарды алат турбайбы? Жакшы окугандарды алат. Анан ал карапайым элдердин балдары көбүрөөк болчу. Айылдан келген, ушундай жанталашып, мен ошол жерде жатып болом дегендер. Ооба, жатакта. Жатагыбыздын шарты дагы начар. 8 кыз өдө-ылдый карабатта жатып окуганбыз. Чычкан бар болчу. Чын. Бири өдө жагында жаткан кыздын шымынын бага элегинен кирип кетиптир, бири чычкан. Түн ортосунда. Анан ал эртеменде карабатынан кийинип анан ылдый жакка түшөт да. Кийип атып эле бир нерсе шырылдаганына чыңырыбейди да. Эмне болду экен деп карасак, бир чычкан жерге нары тызылдап эле качты. Ошондой шарттарда окуганбыз. Туалети болсо, ал жөн эле мындай мурду бүтөлүп калгандар кирсе ачылат. Ошол абалда. Бирок ал жерде
шарты ошончо начар, бирок баарыбыз жакшы окуйлу деп жакшы окууга умтулганбыз да. Мурунку муун чын эле баягы билимге кызыгып жакшы окугандар көп эле да. Бүгүнкү күндө менимче эч ким мага каршы чыкпайт болуш керек. Мисалы мурун бир класста 20 же болбосо 25 окуучу болсо, анын 12си 13ү жакшы окуучу да. 4-5 окуучу. Азыр бир 2 же 3 эле жакшы окуйт экен. Бул чынында өкүндүрөт. Өкүнүчтүү. Ооба. Анан айтсаңыз, деги эле баягы билим алууда биз дагы баягы эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Биз билимди баягы балдарыбызды билимдүү, илимдүү кылып чоңойтуш үчүн эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек деп ойлойсуз? Ата-энелер өздөрү дагы китеп окуган, жаңы билимдерге умтулган киши болуу үчүн аракеттениш керек да. Мейли машинаны ремонт кылуу боюнчабы, же жаңы бир салатты жасоо боюнчабы. Кайсы тармак болбосун, иш кылып жаңы бир билимге умтулган адамдар сыяктуу болуш керек да. Ошондой көрүнүш керек балага. Анан үйдүн аурасы аябай маанилүү. Мен чынымды айтсам, Кашкарда ошол жаман шартта окуп атканыбызда мен уялчумун да. Биздин жатакта 8 кыз барбыз, мен эле шаардыкмын. Калганы такыр айылдан келген. Анан алардын ата-энеси анда-санда бир 3-4 айда бир келип көрүшүп балдарын жоктогунан кетет болчу. Атайын баласы үчүн келген эмес, же ооруп калып шаарга келип көрүнгөнгө, же бир башка бир жумуш менен. Менин ата-энем ар бир жумада келип, пловтон глейтип чоң казанга бастырып анан алып келип, баарыбызга бөлүп жегиле кыздарым деп ошончу да. Калгандар такырыктай кыздар. Мен уялганым эмне? Мен окуу натыйжам алардын артында калган. Башталышында мен барган кезде. Алар кийген кийими дагы меникиндей жакшы эмес. Асынган сумкалар дагы жыртык-мыртык, эптеп-септеп эле. Бирок алар кечте саат 1-2лерге чейин үйрөнүш кылат болчу. Ал кезде чыракты өчүрүп коет, 10:30 чыракты өчүрөт, шамды жартып алып, өзүнүн ширеси жок, бир тактайды каяктан таап келген, тактайдын үстүн газета менен тыштап туруп, сылык кылып. Анан малдаш токуну отуруп алып, алдына коюп алып, ошентип үйрөнөт болчу. Шамды ошол тактайдын үстүнө кондуруп алып. Мен акыркы күндөрдө уктагандан дагы уяла турган болуп калгам. Тигилерди көрүп эле. Ооба. Кокуй, мен шартым ушунча жакшы, анан мен окуум булардыкына жетпейт экен. Мен калп эле буларды жаратпай жүрүпмүн. Мен бетим жок экен деп, ошондой мен кантип өзүмө жооп берем, кантип ата-энеме жооп берем деп уялып жүргөм да. Анан окудуңуз беле? Анан окудум, алар менен кошулуп бирге жарышып. Акыры анан толук орто мектепке мен аябай бактылуу экенмин. Ошол жылы, 2000-жылы май айында бир сыноо болду. Экзаменге Шинжаң Уйгур автономдук районундан 1000 баланы тандоо сыноосу болду. Жогорку орто мектепке, толук ортого. Анан бул 1000 баланын арасына мен кирдим да, экзамен тапшырып. 6-чы болгонмун. Бүт провинция боюнча. Ал мен менен чогуу окуган кыздар менин артымда калды. Анан Гонконгдун жанында Шэньчжэн деген шаар бар. Ошол шаарга барып толук ортону окуп бүткөнмүн. Кесип тандоого келсек. Кантип, кайсыл кесиптен ээсиз? Буга чейин биз айтканбыз, сиз да ар тармактуу экениңизди билебиз, бирок чынында мына ушул кесипти тандап, кайсыл окуу жайга тапшырып, кесип тандоого келели. Анан бүгүнкү күндө кесип тандап жаткан замандаштарыбыз, биздин көрүп жаткан ата-энелерге эмне айта алат элеңиз? Мисалы, мурун юристтер популярдуу же болбосо булар акчаны көп табат деп ошого тапшырттыра берчи да. Силерде кандай эле? Бизде ата-энелер ошондой ойлогондор деле бар. Бирок кийинки жыйынтыгын көргөндө анын баары туура эмес да. Бала кезинде балдар
бир орто мектепке чыкка чейин же толук ортого чыкка чейин өзүнүн кызыккан нерсесин үйрөнүп жүрүш керек. Сүрөт тартканды жакшы көрөмбү, ырдаганды жакшы көрөмбү, билегенди жакшы көрөмбү, же макала жазганды жакшы көрөмбү. Ошолорду каалаган, өзү жакшы көргөн нерсени үйрөнүү керек. Эмнеге шыктуу болсо, Эмнеге шыктуу болсо. Анан бизде тартип, закон кичине күчтүүрөөк. Университетке экзамен тапшырганда бүт кытайлык ошол жылы бүтүрө турган 11 классты бүткөн балдар бир күндө, бир убакытта сыноого тапшырат да. Ошондо чыккан жыйынтыгы менен Кытайдагы ар бир университеттерге тандалып кетет. Анан кесипти дагы алдын тандаш керек. Ал кезде кээ бир ата-энелер өзүнө коет. Сен кайсыл жерди кааласаң, шыгың жетсе, ошол жака жаза бер деп. Кээ бир ата-энелер киришип алат. Сен мындай кылсаң, келечекте мындай болот, сен мынаны оку, юрист бол, көп акча табат. Же сен акча санаганды бухгалтерияга тапшыр, ошол жагынан деп. Бирок баласынын ордуна эле чечип коюшат. Ооба, чечип коет. Анан балдары макул деп моюн башын ийкеп анан барып окуйт. Окуп чыккандан кийин бул мен тандаган кесибим эмес эле деп кичине чоңойгондон кийин бул мен жактырган кесибим эмес деп. Мен эмне кылам, мен окуган кесибим ушул эле, башка эчтенке билбейм да, бирок муну мен жактырбайм деп. Кээ бир балдар чындан эле үйүндө университетти бүткөндөн кийин коомду көрбөй эле үйүндө чалкалап жаткандар дагы бар. Ооба. Ошон үчүн менин 2 сунушум бар. Кеңешим. Биринчи, кесипти тандаганда кеңеш катары ата-энелер айтыш керек. Жөн эле кеңеш катары, бирок өзүң чеч деп. Ооба. Мисалы мен атам мага мындай айткан. Мен экзамен тапшыраардан мурда. Анткени биз өзүбүз жазабыз да. Арзууларыбызды жазабыз. Биринчи каяка баргым келет, экинчи, үчүнчү деп алтын жазгалы болот. Анан атам телефонда мен Шынжындамын ал кезде, алыс. Атам айткан, кызым, сенин мүнөзүң ачык жарык. Мисалы сен мугалим болсоң деле болот, билим берүү тармакта. Анан сен көп жерди көргөнсүң, телөө деңгээлдерин дагы жакшы билип калдың. Көп жерде жүргөн киши негизи элди дагы жаңы бир түрү менен бир жерлерди көрсөткөнгө болот. Дизайнер сыяктуу, сен туризм тармакта иштесең деле болот. Же врач болгоң келеби? Мурда чоң атаң мени врач бол деген, мен боло албадым, же сен болуп көрөсүңбү? Өзүң танда деп 5-6 ушундай кеңешти берген да. Мунун баарын такыр тандасаң болот, же өзүң каалагандагы кандай ойлоруң бар, сен өзүң ойлогон деп. Же кино жазганды, кино тартканды, ошол жагынан дагы ойлонуп көрсөң болот. Сенин шыгың бар анча мынча деп. Бая баланын билгендерин кайсыга шыктуу экенин алдына таштап коюптур да сизге. Мына мундайларга таштасаң, мына могуларга тапшырсаң болот деген сыяктуу. Негизи атам жайган дасторкондун эмесинен чыгып кеткен деле жокмун да. Мени жакшы билет, түшүнөт. Ошонун баары такыр ушул жакта. Салат, чай, тамактын түрү такыр толук жазылып болду ушул жакта. Ошонун кайсыны тандадыңыз анан? Бакалаврда туризм менеджмент. Саякат башкаруу кесипти тандаган. Мага аябай жаккан, чындан жаккан. Бирок кийин иштегенде IT тармакта иштедим. Бул менин бере турган экинчи кеңешим да. Ата-энелер балдарды жакшы болсун деп күйүнүп айтат. Балам келечекте бул багыт жакшы өнүгөт. IT болобу, же юрист болгон сага жакшы туура келеби деп ушундай кеңештерди берет, же мажбурлап сен ушуну аткарышың керек деп жаздырат. Жазылды, барып окуду. Канча жыл убакыт кетти. Окууну бүтүп чыккандан кийин коомго чыкканда ошол тармакта иштеш керек да. Ооба да. Мен жакпайт, мен жактырган эмесмин, анан мен жөн эле окуп койгом ата-энемди деген ал деле туура эмес. Сен өзүң убакытты короттуң. Эгер чындан мыктуу киши болсо, алдына келген бардык жаңы бир билимди, жаңы бир нерсеге такыр берилип, аракеттенип көрүш керек да. Мисалы, мен кесибим башка, бирок жасай турган жумушум башка тармакта.
бул жумуш мага келди, көп маселелер келди. Мен ошол маселени чечкенге аракеттенишим керек. Ошон үчүн мурда Кытайда дагы бир интервьюда айтканмын. Мындай которгондо бир жаңы тармакка кирип иштегенде ошол тармактагы, ошол багыттагы билимди сүйгөнгө аракеттен, жумушту сүйгөнгө аракеттен деп. Анан сен билбеген тармакка барып иштедиң, ошол багыттагы билимдерге ээ болгонго аракеттен деп. Ошон үчүн бул эки кеңеш да. Эң сонун. Жакшы. Айтсаңыз деги эле бүгүнкү күндө интернет айдыңында ар кандай курстар пайда болду, 2-3 айдын ичинде эле ушул нерсени үйрөнүп чыксаң болот, же болбосо ушул курска катышып акча тапсаң болот деген ар кандай баягы кесип ээлери деп коебузбу, ушундай курстар дагы чыкпадыбы? Баягы майда десек дагы болот да. Көз карашыңыз кандай? Бир мисалы 2-3 айда эле бир мастер болуп чыгасың, же болбосо кичине эле окуп 5 жыл убактыңды короткучакты 1 жыл окуп иштей бер деген дагы жарнамалар болуп калат да жашообузда. Ога көз карашыңыз кандай? Же сиздин оюңузча толук түрдө бир 4-5 жыл окуп ошо билимдин артынан чуркап бир жакшы билим алыш керекпи? Же аз эле убакыттын ичинде ошол нерсеге жетип акча таап калганга мүмкүнчүлүк дагы бар деп жатышат, буга кошуласызбы? Бул аябай азыркы коомдогу бир чоң маселе. Бардык киши бат-бат эле үйрөнө калсам, бүгүн кытай тилиге курска катышып, бир айдан кийин эле шатыратып кытайлар менен тил табышып сүйлөшкүдөй болсом деп ойлойт. Бирок билим ошондой арзанга түшүп калганды. Билим ошондой аз убакытта эле өздөндүрүүгө даярбы билимдер. Билимдин өзү андай эмес да. Балким кээ бир оокаттарды бир айда окуп үйрөнүп койсо болот. Жеңил бир жумуштарды. Сервис, бир баягы кызмат көрсөтүүчү, мисалы сулуулук тармагында тырмакты жасоочу, балким чач кырпоочу, ушундай сыяктуу бир адамга ушул тейлөө жагы, сервис жагын үйрөнсө болот. Ооба. Ага менче үйрөнсө болот, бирок алардын деле ар бирөөсүнүн айырмасы бар да. Мисалы тырмакты 5 жыл жасап, тажрыйбасы 8 жыл, 10 жыл болгондор менен эми эле үйрөнүп бүткөндөрдүн деңгээли окшошпойт. Барып жасатып көрөлү, айырмасын байкайбыз. Ошон үчүн мындай жалпы айтып келгенде, билимдер андай бат эле үйрөнүп, бат эле өздөндүрүп эле, бат эле эртең окумуш болуп кеткенге мен негизи макул эмесмин, кошулбайм. Билим деген элдердин кан тери менен жаратылган, изилдеп чыккан бир жыйынтыкты сага китеп аркылуу же видео аркылуу жеткирди. Бирок аны өздөндүрүү үчүн өзүңдүн дагы тажрыйбаларың болуш керек да. Үйрөнгөнчө практика, дагы үйрөнүп, кайра практика, кайра толукташ керек да. Ошон үчүн ага мен кошулбайм. Ошон үчүн азыркы ата-энелер кээ бир балдарым жакшы окуган эмес, эптеп эле бир курска катышып эле, анан бат эле жумушка барып эле акча таап калса деген. Эми адамдарды үчкө бөлөлү. Кээ бирөөсү чындан билим алганга ышыгы жок, же кичинекейинен ага көнгөн эмес, өзү дагы суу сабайт билим үчүн. Анда андайларга макул. Анда макул колунан келген жумушту жасаш керек. Бирок ортомчу негизи бул математикада ушундай бөлүнөт да. Эң кыйындары окумуштары, эң начарлары, ортомчулары көбүрөөк болот. Эки тараптагы жакшы менен жамандары азыраак болот. Негизи орточо билимди дагы алган, бирок кыйын, өтө кыйын деп окумуш болуп кеткен эмес. Андайлар сөзсүз билим алыш керек. Ан сезими канча деңгээли канча жогору болсо, ошол коомдун деңгээли дагы ошончо жогорулот да. Алар жок дегенде университетти бүтүш керек. Анткени бир өлкөнүн элдеринин билим алуу деңгээли кандай? Негизи мамлекеттерде ошону эсептейт. Университетти, бакалаврды бүткөндөр канча пайыз турат деп. Бакалаврга барып окуган менен колледжди бүткөндөр, мен колумда такыр иштеген, экөөнүн айырмасы
аябай көп айырмалары бар. Бирөө дептерге, калемге, китепке жакыныраак. Мен айткан тапшырманын баарын мен мурда айткандай эле баарын жазып турат. Айбылак же могу бүттү, мына бүтпөй калды, себеби мындай деп айтып турат. Дагы бирөө дептери дагы жок. Офистеги А4 кагазды улама алып эле үстүнө чимелейт, улама алат, чимелейт. Экөөнүн айырмасы ушундай көрүлдү да. Ал эми кийинки суроо ушул соңку суроо болсун. Кайсыл кесиптер актуалдуу деп ойлойсуз учурда? Кайсыл кесиптерге барса адам баласы жанын багып, эч кимден эч нерсе сурабай, баягы ийгиликке жетет деп ойлойсуз? Кайсыл тармак актуалдуу сиздин оюңузча? Ошол эле Кытайда алалы, анан биякта алалы. Кытайда кайсыл кесиптер актуалдуу? Кытайда IT аябай өнүккөн. IT тармагында мисалы мындай да, биз ковидте 3 жыл үйдө эле жатпадыкпы? Ошондо IT тармагынын өнүгүүсүнө дагы бир түрткү болду. Ооба. Биз үйдөн чыкпай, босоодон чыкпай эле заказ беребиз. Ал заказ жарым күндө жетип болот. Аны алып кирип алабыз. Анын баары онлайн бүттү. Анан ар бирибиз тест жасатабыз күндө. Анын жыйынтыгы соткабызга чыгып турат онлайн. Баардык нерсе ошол интернетте эле болуп калган да. Андан балдар мектепке барган жок, үйдөн окуду, ал дагы онлайн. Жумуштарыбыз дагы онлайн. Анан кийин менин фирмамда бир контрактты түзүү үчүн биз элдер менен көрүшкөн жокпуз, бирок онлайн эле сүйлөшүп контрактты түздүк. Анан фирмадан мен эле бирөөбүз эле кол койбойбуз да. Бирөө көрөт, текшерет, юрист. Анан финанс жагынан карайт. Анан макул эмеспи деп өздөрүнүн пикирлерин жазат. Анын баары онлайн бүттү. Бир эле системанын ичинде. Ошон үчүн IT тармагы жакшы өнүктү. Топ 5ке киргизели, топ 5 биринчи IT тармагы. Ооба. Анан менче доктур. Мен бул тармакта иштеп атам. Көп мүмкүнчүлүктөр бар дагы. Келечекте жасагыдай жумуш толтура. Ал үчүн врач болгон дагы мен үчүн аябай жакшы, бул экинчи. Үчүнчү маркетинг жагынан. Маркетинг, Бул жагынан кандай өнүктүрүү керек? Бул жөн эле тышкындай турук эмес, түпкү тамырын жакшы түшүнүш керек да. Ал үчүн психолог, коомду түшүнүш керек, көп анализдерди жасаш керек ал жагы. Маркетинг эң сонун бүгүнкү күндүн актуалдуу кесиптеринин бири. Биякта дагы. Анан төртүнчү юрист. Алыш тартыш көп болуп атат. Ооба. Кээ бир мыйзамдар аткарылбай атат. Ооба, мен дагы ойлойм. Ага юристтер керек ар бир кишиге. Ар бир адам өзүнүн эмнеге укуктуу, эмнеге укуксуз экенин билбегендер чын эле көп. Ошолорду билиш керек. Анан бешинчиден экономика жөнүндө окугандар керек да. Экономикалык өсүштөрдү, экономикалык жактан ийгиликтерди багынткан ушул экономика тармагы. Ооба. Анткени мурда дагы элтерде экөөбүз сүйлөшкөндө айткан, биякта бизнесмен деп жүргөндөр көп. Бирок алар чындыгы бизнесмен эмес. Бизнестин кандайлыгын дагы көп киши түшүнө элек. Алып сатып иштеп жүрөт, бирок бизнес кандай ал түшүнбөйт чындыгы. Ушул жагынан экономиканы жакшы окуган, тажрыйбасы бар кишилер аябай керек. Аларга кеңеш берип турат. Бүгүнкү күндүн актуалдуулугу Айбулак эженин айтымы боюнча ушундай. Биз дагы кошулабыз. Эгер сиз дагы биздин комментарий бөлүгүнө жазып койсоңуз болот. Балким сиз дагы өзүңүздүн оюңузду жазсаңыз болот. Бүгүнкү күндүн актуалдуу кесиптери кайсылар жазып коюңуз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Комментарийде бул жолу көп жазышалы. Ооба. Анткени мен элдердин дагы ойлорун көп билгим келет да. Ооба. Анан айта кетели, бизде киного чакыруу баракчасы бар. Ошентип ойнотпойлу, биз. Сонун. Эгерде өзүнүн оюн жакшы камтып кеткен замандашыбыз болгон болсо, анда сиз экөөбүз тандап, биз эки замандашыбызга киного чакыруу берели. Ооба. Чогуу баралы. Ооба.
чогуу барабыз буюрса, анан ошолорго дагы биз чакырууларды берели. Болот, буюрса. Сонун болду. Ыраазычылык. Анда дагы бир жолу сизге. Сиз дагы көп чарчадыңыз, көп сүйлөп койдум. Жок, баары сонун. Бул Асман подкаст болду. Кызматта Жанна Усубалиева. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийлерди калтырганды унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.